Bu uzumimiz sortda rizamatata deyiladi. Buni har bir boshini olgan qiz 3 kilodan kam chiqmaydi deb uzib oldi buni. Кыргызбай ата 70-тен ашып 80-ге таяп калса да дагы деле күйлүү багбанчылыктан баартап азыркыга чейин жүзүм өстүрүп келген Халмурзаев түрдүү сорттогу ширелүү жүзүмдөрдү өстүрүп жыл сайын ойдогудай киреше табат. Чыныгы маңдай тер ак эмгек менен башкаларга үлгү болуп келген атанын жүзүм зарынан жолуктук. Eng ko'p sotganim 6 tonna sotdim. Bu ham ob havolarga bog'liq ekan. Allohning berganiga yarasha bo'lar ekan. Sotmaganim 3 tonna sotyapman. 85-yildan beri 2 marta shu urib ketdi. Unda ko'pi qurib qoldi. Quriganlar taydan chiqadi. Chiqqanlarni monda qilib yana parvo qilamiz. 1 yilda, 2 yilda yana teva bo'lib bog' berib, meva beraveradi. Кыргызбай атабыздын жүзүм багынын аянты 10 сотукту түзөт. Мында жүзүмдүн 3 түрүн көрүүгө болот. Жүзүмдөн жакшы түшүм алуу үчүн эрте жаздан тарта туура бутап астын жумшартып туруу зарыл дейт. Антпесе күндүн нуру тийбей мөмөнүн бузулуусуна алып келерин айтат. Tevasiga tortamanki, chumchuqlar kelib cho'qsa, unga ari keladi. Shundan kasalliklar keladi, chirib ketadi. O'shaning uchun bunda hozir hech chirigani yo'q mana qarasalaring. Bu tevada to'r 5 yildan beri ishlatyapman bu to'rni. Qayta olib qo'yyapman. Кадамжай району облус боюнча эң көп жүзүм өстүргөн аймак. Жүзүм бактын аянты 437 гектарды түзүп, жылына 320 тоннадан ашуун жүзүм жыйналып алынат. Багбандар өстүргөн жүзүмдүн базар баасы сапатына жараша 60 сомдон 150 сомго чейин бааланган.